Кутман күнүңүздөр менен биздин урматтуу көрүүчүлөрүбүз. Сиздер менен Айжамал Мангелди жана түстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызды биздин залкар талант Жамал Сейдакматованын элесине арнайбыз. Бүткүл дүйнө бул театр деп Уильям Шекспир айткан экен. Бул кызыктуу философия тууралуу кийинки видеодо кененирээк. Бүт дүйнө театр. Анда аялдар менен эркектер бардык актер. Ар биринин өзүнүн чыгышы жана кириши бар. Алардын ар бири бирден ашык ролду ойнойт. Адегенде энесинин кучагында катуу үн угулган наристе. Андан кийин китеп, сумкасы бар. Кызыл жүздүү каалабастык менен мектепке сойлоп бараткан шыңгыраган мектеп окуучусу. Андан кийин баллада менен мештей үшкүргөн сүйүүчү. Андан кийин чоңоюп, намыска көз арткан бар сыяктуу сакалы бар. Урушта бейбаш болгон, сөзү дайыма каргышка толгон жоокер. Андан кийин курсактуу, көз карашы катуу, кыркылган сакалы бар сот. Алтынчы куракта көз айнекчен, туфличен, шымдарда жаш кезинин буттарына кенен болгон шым кийген адам. Эркектин үнү баланын үнүнө алмашат. Флейтага окшоп ичке чыга баштайт. Жана акыркы акт. Бул таң калыштуу. Татаал чыгарманын аягы. Жарым жартылай унутуу, көзсүз, сезимсиз, даамсыз, эч нерсеси жок. Ал эми кийинки видеодо жашоосун чындап эле театр жана киного арнаган улуу актриса Жамал Сейдакматованын басы өткөн жолу тартылган тасмалардан үзүндүлөрдү тартуулайбыз. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Орустун кыздары менен театрга иштеп барышат. Анан театр көргөндөн кийин комнатада жаткан кыздарга ойноп берчүмүн. Анан алар кеткин Жамал дешти. Өзүң театрыңа бар. Сен актриса болушуң керек дейт. Анан поезд менен келип, Күйкү эженин үйүнө барып, ал киши менен эртеси театрга худсоветке алып келди. Анан ошол жерде аларга ысык көлдүрдү алып бердим. Балыр болуп түбүңө жаткым келет ысык көл. Балык болуп шарыңдан аккым келет ысык көл. Кеме болуп беличимден баткым келет ысык көл. Ысык кумуң аралап жүргүм келет ысык көл. Шаң-шуң кетип жегиңде күлгүм келет ысык көл. Маяк болуп кылаңа күйгүм келет ысык көл. Анан айланай, мындан жакшы артист чыгат экен, калгын деп анан ошону менен аларга бала болуп калдым. Күйкү эженин үйүндө да турдум, Боталип агайдын үйүндө да турдум, Жаманова деген эженин үйүндө да турдум. Баарына тең ушу баладай мамиле кылчу. Парень. Девушка. Разве женское дело стрелять из ружья? Нужда заставит и мужчину месить тесто. Изуродовали юрту. Сальмен увел твоего коня. Hasan әкем түйінтіп бір отынан ажырап келді. Сен боз өлген жерден тіріліп келе отырасың. Қалғандары қайда? Қайсы жерлерде қалышты? Менің бектеніменен бір күні кеттің еле. Ал қайда? Емін үшін Аликче келбейді. Бұл азыр ойлосом ушу кесип мени тарбиялады.
Мен кандай ролдорду ойнодум, ушу айталык тиги Канекейди ойнодум, классикалык чыгармаларда энелердин ушундай бир жакшы ролдорун ойлодум. Ошолордун баары ошолорду ойлошуп атып, анан өзүмө ошолордун ойлору таасир бере баштады да, жүрөгүмдү жибите баштады. Менде ушунчалык бир жумшак элге, балдарга болгон сезимдер, сүйүү сезими пайда болду. Эта женщина сама история. Если этот день не окажется в истории, то мы с вами любезны попадем туда благодаря именно этой фотографии. Onun adı kim? Mannergein. Mannergein. Бұл оматты болор. Буга чоң омат келет. Жақында Кыргыз эли сахна ханышасы, дүйнөлүк чыгаан актриса Жамал Сейдакматова менен коштошту. Актрисаны акыркы сапарга узатуу зыйнатына санаалаштары, таланттын сыйлаган көрөрмандары менен шаар тургундары келишти. Кийинки видеону анын элесине арнайбыз. Кыргыз маданияты орду толгуз оор жоготууга учурады. Жамал Сейдакматова дүйнөгө белгилүү актриса, Кыргыз Республикасынын артисти, Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты. Ал 16 февралда 2021 жылы 81 жашында узакка созулган оорудан кийин көз жумду. Жамал Сейдакматова 21 сентябрда Ысык көлдүн Темир айылында туулган. 1939 жылы Фрунзе шаарында 5-орто мектепти аяктап, Ленинграддагы полиграфия институтуна тапшырган. Бирок көп өтпөй анын табигый таланты аны чыгармачылыкка кайтып келет. 1956 жылы ал Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрына кабыл алынып, театрдын залкарлары Муратбек Рыскулов, Сабира Күмүшалиева жана Даркүл Куюкованын жетекчилик астында иштеп, таланттуу актриса кең даңкка ээ болгон. 1958 жылы көркөм фильмдеги роль алган. Ал жылы актриса киного төбөлүккө калып, көрүүчүнүн ушунчалык жакшы көргөн ондогон аркандай образдарын жаратты. 1958 жылдан бери ал Киргиз фильм киностудиясында тасмаларда тартылган. 1989 жылы биринчи жеке туңгуч театрын түзгөн. Жамал Сейдакматова Кыргыз жана советтик театр жана кинонун көптөгөн мамлекеттик сыйлыктарына ээ болгон. 1976 жылы Кыргыз СССРинин эл артисти, 1986 жылы Кыргыз СССРинин Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, 2003 жылы 3-чү даражадагы жана 2019 жылы 2-чи даражадагы Манас орденинин кавалери. Актрисанын кесиптештери жана достору интернеттеги социалдык баракчаларына кайгы капа сөздөрүн жазышты. Теле алып баруучу жана коомдук ишмер Ассоль Молдокматова өткөн жылы актриса менен биргеликте жараткан эсте каларлык видеону жарыялаган. Жамал Сейдакматованын кетиши Кыргызстан үчүн чоң жоготуу. Я счастливый человек. Я посвятила всю свою жизнь любимому делу. Я Жамал Сейдакматова. Жамал Сейдакматова 16 февралда 82 жашында узакка созулган оорудан көз жумду. 17 февралда Кыргыз эл артисти Жамал Сейдакматованы акыркы сапарга узатуу зыйнаты болуп өттү. Ага келген залкардын замандаштары, жакындары келини Жамал Сейдакматованы эскерип көздөрүнө жаш алышты.
театрлардын ичинен арасынан биринчи жолу спектаклибиз менен Лондонго бардык. Ошол Лондондо эже илегилек деген спектакль ойногондо британиялык театр ишмерлери айтты. Биринчи эженин жашын сурады. Биз айттык, эже 80ге таяп калды депчи. Ошондо ошол спектакльди көргөндөр туруп алып кол чапкан. Жамал эже биздин кыргыз театр өнөрүнүн, кыргыз улуттук театр өнөрүнүн эң туу чокусунун акыркы магикандарынын бири. Биз бүгүн Жамал эжени узатып атып, биз Жамал эже менен чогуу, Жамал эже менен кошо өзгөчө бир доорду, мезгилди, кыргыз маданиятынын өзгөчө тарыхын узатып атабыз. Жамал эже сымбат десе сымбат, акыл десе акыл, талант десе таланты бар кечеле. Бирок ал көр дүйнөнүн артынан көмөлөнүп азгырылбады. Ал кызыл жүлде дүйнөнүн артынан азгырылбай, кызматын кыргыз элине арнады. Ал байлык азгырылган жок, ал кыргызга бакыт арнады. Мына ошонун үчүн Жамал эженин жолу бийик, жолу улук. Жамал эже артынан канчалаган шакирттерин даярдады. Мына ушул жерде дагы Жамал эженин жүздөгөн шакирттери турасыңар. Мына ошол кыйналып, ушул маданияттан кечип кетейин дегенде Жамал эжени эстегиле. Жамал эженин жолун эстегиле. Жамал эже силерге үлгү болсун. Эгерде тыйынды бирөө менсинип силердин үстүңөрдөн караса, Жамал эжени эстегиле. Жамал эженин эмгеги силерге үлгү болуп берсин. Жамал эженин кайраты силерге үлгү болуп берсин. Эгерде бийлиги чоң бирөө силерди баспырлайын десе, силерди үстүртөн караса, Жамал эжени эстегиле. Жамал эженин баскан жолу силерге дайыма маяк болуп жанып турсун. Жамал өзүнүн жашоосунда эмилгелүү, абдан тынчы жок, жакшы мааниде изденген мыкты актриса болчу. Бирок Жамал арабыздан кетти. Эми аны көрбөйбүз. Бирок аткарган ролдору эсибизде калат. Жамалдай таланттуу кыздар, таланттуу уулдар, кыргыз энелери аман турганда дагы жаралат. Бирок Жамал Сейдакматова бирөө ойдон калат. Bir komnatada öyle жатканбыз. Тынч эле кеткен жакшы болду. Уктап жаткан кезинде эле 1-2-5-6 жолу чакырган, барып туруп бирдемелерин оңдоп берип, уже мен да кичине уйкуга кирип баратканда сездим, теми чыкпай калган. Анан барып пульстарын текшерсем, уже кетпей эле. Ana ошондой чыңгыл. Үйдө эле болду, соңку учурда эмне сөздөрдү айтып калды эле сиздерге? Эмне айтып кетти? Неберелерим ошо силерди аябай жакшы көрөм. Дайыма туура жолдо жүрсүн деп насаат берип. Адырынан тегиз көп, арыгынан семиз көп, жалкысынан эгиз көп, улунун жапан чыккан жемиш көп. Телегейин теп-тегиз жери сонун кыргыздын, өзөгүн берген өз десе кулунун эл сонун кыргыздын. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында Жамал Сейдакматова тартылган Курманжан датка тасмасынын саундтрегин коюп беребиз.
таштабайт бегим, сырғаңысыңар сақтабайт бегим, сыраяқ тұмсаттабайт бегим, Kulağını salvay akbuğa begim, kup kelgen tengim, sen elen begim. Kelgen tengim, sen elen begim, kup kelgen tengim, sen elen begim begim. Ушинтип биздин түстүү тасма берүүбүз аягына келди. Кыргыз элинин залкар талан Жамал Сейдакматованын топурагы жайлуу болсун. Ал эми сиздерге биздин урматтуу көрүүчүлөрүбүз узун өмүр жана чын ден соолук каалайбыз. Саламатта калыңыздар.